Урматтуу көрүүчүм, 5-чи каналда Түз эфирде акчонок программасын көрүп жатасыз. Аты жөнүм Шабдан Гүлжигитов, студиябыздын экинчи мейманы бар. Эфирдин экинчи убактысында биз бүгүн спорт боюнча сүйлөшөлү деп спорт боюнча маектешебиз. Студиябыздын мейманы спорттун карате түрү боюнча Кара Курдун жана 5-чи дандын ээси Асылбек Пазылов агайыбыз. Саламатсызбы, кечиңиз менен. Кош келипсиз. Асыл агай, ушул бая карате дегенде эле бир убакта аябай спорттун бир популярдуу, элдин баары кызыккан спорт болгон да. Бирок азыркы учурда каратенин дүйнө жүзүндөгү орду, Кыргызстандагы орду кандай деп ойлойсуз? Сиз өзүңүз маштыруучу катары, Кара Курдун ээси, 5-чи дандын ээси катары. Ассаламу алейкум. Мындай да, убагында популярный болгон. Кийин эле каратенин түрү көп да. Мисалы, спортивныйга кеткен ВКФ, ушундай эме бар да. Көбү может азыр мени көрүп туруп эме чаман көрсөрөк. Спортивный болуп кеткен үчүн көп тренерлар каратенин чистый, өзүн таза, нукура каратенин баягы жесткий стиль да, аябай каратен. Стальной блок, железный удары деп айтылат да. Азыр болсо көбү баягы спортивный спорт жака буруп алган үчүн каратен ну как спортивный болуп калды, мындайча айткандачы. То есть балга эле иштеп калышты да. Соревнованияларга чыгат, анан кийин соревнованияларга чыкканда соревновательный спорт болгондо уже эрежеси, каратенин эрежеси өзгөрүлөт да. То есть таза карате эмес, бул спортивный болуп калган да. Анан может карате ичинде эле алар өздөрүнчө чемпион боло берет. А бирок баягы реальный эме келгенде, мындай көчө мушташ болот, эми жашоодо ар кандай да. Ошондо алар баягы мындай соо жеп калышкан да. Постоянно элечи. Ошондон улам баягы каратенин авторитети өчүп баштаган да. Вот. Азыр болсо бизде стиль СКФ. Ошо СКФ стиль кандай болот? СКФ стилинде кандай болот? Бул прикладной дейт, таза эмеси да. Мурункудай эме спортивный жагы азыраак да. Ошон үчүн биз ушуну азыр аракет кылып атабыз, биздин федерация. Ошондуктан баягы эми азыр орду ойлойбуз да. Бирок бизде деле мындай да. Ошондой көтөрөбүз дегенде деле баягы чыгышат да. Башкалар, анын эмне кереги бар? Как спортивный эле болсун, жесткий болсо баягы балдар катышпай коет депчи. Ошондой да. Анан эми ата-энелер мисалы сен деле балаңды берсең, мен деле баланы берсем, любой ата-эне баласын берсе эме кылат да. Өзүн баягы защищать этсин, өзүн коргосун, көчөдө кетип атса, ооба, машыксын, өзүн коргой турган күчтүү болсун дейт. Там апасын, карындашын коргош керек да. Анан элестет, көчөдө урушуп кетсе, там борецте же боксерлор менен мушташып кетсе, анан кийин апасынын артына качып жүрсө, не деген. Ошондой. А так азыр каратенин орду мындай бизде скифте буйруса чоң азыр. Почти Талас менен эле Баткенде жок, калган баары региондордо бизде карате уже өнүгүп өсүп келет да буйруса. Сиз өзүңүз маштыруучу болуп дагы эмгектенесиз да. Ушул маштырып жаткандагы стилиңиз, анан кээ бир ушул маштыруучулар, анан кээ бир ата-энелер айтып калат экен да. Баягы өзүбүз дагы анча-мынча каратеге катышып калбадыкпы? Бир кайсы бир курларды да алдык, бирок жалкоо чегип кетти окшойт. Уланбай калдык да. Айтып калышат да сизде. Ушул Асыл агай мындай маштыруучу катары, анан ушул жердеги өзүнүн ыкмасы башкаларга караганда өзгөчөлөнүп турат, анан катаалыраак деп айтат да. Эмне себептен бул жолду тандап алгансыз? Мындай да, мен азыр баягы айткандай эле мен результатка иштейм да. Мисалы мындай кылса болот да. Ата-энени любой ата-эне мындай акча төлөп атат, балдарын берип атат, бирденени үйрөнсүн дейт да. Анан кийин мисалы неме кылса болот? Жөн эле баланы урушсаң, катуу требует этсең, бала качып кетет да. Анан кийин анын деле өзүнүн ыкмасы бар да, ошого түшүндүрүш керек. Сен бирдеме жеткиң келсе, любой жакшы нерсе жетиш, бул татаал нерсе
татаал жол менен жетесиң да, оңой жол менен эч нерсе болбойт. Анан кийин ыкмаларымда мен баягы, может, катуураак кармайм, но мен жестокий эмес, требовательный деп айтам да өзүмчү. Потому что мен талап кыласыз да. Талап кылам да. Эмне дегенде жакшы кылбаса аны карап туруп өзүм баягы нервичтетем да. Пока жакшы кылмайынча иштете берем да. Анан кийин мисалы башка мындай да соревнованияларга барсат эме кылып туруп. Анан ал жерде недостойно эле медаль алса, бул эми мындай какой-то кандай айтсам, жөн эле кагазда чемпион болуп жүрөт, а спорттогу орду жок. Өзүнүн спорттогу орду эмес, өзү как спортсмен катарындагы анын эме да слабый болот да. Анын эмне кереги бар? Кагазда чемпион болуп дейсизби? Ооба да. Мындайча айтканда баягы бул неме да, көбүнчө судействодон зависит этип калат да. Өздөрүнүн мисалы тартышат да. Өздөрүнүн тартып, анан кийин баягы ата-энелерин отчет тапшырыш үчүн көп ушундай да, сенин балаң 0 болсо деле сенин балаң кыйын деп туруп, анан кийин баягы диплом, медальды берип эле ата-энесине анан каратени түшүнбөгөндөр эме болот да, о, менин балам чемпион депчи. А мен андайдан алсым да. Мен раз ошо мага берип атышат акчаны, мен акташым керек, мен ошо бала уже как татыктуу спортсмен, анан кийин бир жагынан баягы достойный, честный деп эме айтам да, сиздей таза болгула. Эч качан да акчанын артынан же бирөөнү алдап, бирөөнү жеп калып болбойт. Бул вообще каратенин эмеси да, философиясы ошондой. Бул баягы шариаттагыдай эле да, калп айтпа, алдаба, жеп калба, ушундай эле да. Асак айтып атпайсызбы, баягы ушул турнир мелдештерде көпчүлүк учурда калыстар бир туура эмес чечимдерди чыгарып коет депчи. Ушул туура эмес чечимдердин чыгуусунун айынан дагы көпчүлүк ушу спортчулар, каратеге кызыккан жаштар башка спортко кетип калышуна дагы бир себепчи болуп калса керек деген ой болот да менде. Бул ой, мен андан өзүм өткөнмүн да. Мен баягы судействода баягы бизди мисалы да, мушташ эме кылганда заслуживать этет, мындай туура эмес калыстар эме кылып коет да. Судьялар баягы өздөрүнүкүн отургузуп алат. Анан кийин баягы өздөрүнүкүнө бере берет. Спорт эте албайсың. Мен таштап кеткенмин каратенин убагында. Канча жыл алыстадыңыз? Мен 7 жыл алыстадым да. Мен айттым, бул справедливость жок бул жерде деп каратени таштап тайский бокска кеткенмин да. Анан ошо тай бокста жүрдүм көп. Анын судьяларга мен эмне деп айтат элем? Мен баягы айтат элем да, ладно, бизди ушундай туура эмес судить этип, анан ойлойт элем, азыр биз өссөк, анда биз эми жаш балдарыбыз да эме кылып жүргөнбүз, өзүбүз эме кылып мушташып соревнованияларга чыгып. Анан ойлойт элем да, азыр биз өссөк, анан биз уже таза эме калыс болойлу депчи. Анан биз өстүк, менин поколениям таза эмес, калыстык, кайра эле ошондой эле болуп, кайра эле ошондой бардакта, то есть балдардын ошо каратени таштап кетиши көп мындай орусча айтканда разочаровывается да. Ата-энелер разочаровывается, бул эмне деген судейство деп. Анан бир жагынан баягы мен ойлойт элем, макул, эми биздин учениктер таза судить этсин десек, мен азыр өзүмдүн балдарымда судействого буйрса отуруп калышты да. 16-17 чоңоюп калышты, 18. Азыркылар башка мындай судействого отургузганда, баягы башка бизде эле тренировка алгандардын ученик башка калыстар еще андан дагы хуже болуп калды да. Биз наоборот таза бололу деп мен айттым, мен ойлогом да, биз тренировкага биз чыкканда таза болобуз десек, менин поколениям жаман болду. Азыркы поколениеда кайра отурган судьялар еще хуже болуп атат да. И мен просто кайрылат элем да, азыр может көрүп калышабы. Силер балдардын тагдырын эме шагын сындырып атасыңар да, судьялар. Мен как оппозициядамын да. Жок, эмедечи, федерацияда мен ушундай, потому что эч кайсы жерде мындай ачык же мындай таза болду дегенде эч кимге жакпайсың да. Судейство ушундай эме, балдардын шагы сынат да. Мен айтам, силер жооп бересиңер, бул кандай ушу, может бул действительно чемпион боло турган бала, а булар болсо өзүнүн баласын тартыш үчүн
туура эмес судить этип туруп, анан кийин баягы сонун жасаган баланы эме кылат дагы, чыгарып берет дагы, өздөрүн баягы эптеп-септеп жасагандай тартып чыгып коюшат да. Мен баарын эле айтпайм, потому что алар деле машыктырат, алардын деле балдары, күчтүү балдар бар, любой адам бар да эми. Бирок ошо калыстарга кайрылуум ушундай эле да. Мындайча айтканда, будьте людьми, да. Не то, что там судьи, будьте людьми, адам болула дейм да. Айтып атпайсызбы, калыстардын чечиминен дагы балдардын келечекте чемпион боло турган балдар ушага сынып, ошону менен көңүлү калып атат депчи. Мен ойлойт элем да, мисалы үчүн спорттун кайсы гана түрү болбосун, Кыргызстандын ичинде мисалы үчүн тааныш билеш, тайка жээ кылып чемпион кылып койсо болот да. А бирок чет мамлекетке чыкканда, Азияга чыкканда же дүйнөлүк мелдештерге чыкканда, ал жакта эптеп-септеп же болбосо тааныш билиштик жок болсо керек депчи. Мен всегда айтам да, мен то что айттым, мен таң калам да, ушу эмелергечи, баягы өздөрүнүн балдарын чыгарып эптеп-септеп, анан ошо дүйнөгө чемпионатка чыгарып алып кетишет да, мисалчы. Эми мен айтам да, барасыңар, турист катары барып келесиңер. Эми мен баягы соревнованияларга барганда, если мен спонсордон акча алсам, мен азыр өзүм үчүн айтып атам да, спонсорлордон акча алсам, мен ошону акташ үчүн ушундай тытынып иштейт элем да. Мен барып, анан мисалы чоң сума акча кетет да, эми мирге, дүйнөгө барганда, анан барып туруп анан кийин эми болбой калды, мен утулуп калдым деп келиш, мен үчүн бул уят да. Ошон үчүн мен иштеп өлдүм дегенде баягы соревнованияларга барып калсаң, баягы мелдештерге Россия болуп калам эми, хотя бы жок дегенде экинчи, үчүнчү место илинип келиш керек да, потому что аякта деле күчтүү балдар бар да. Но ошон үчүн айтам да, бу жерде бул аябай сонун суроо болду да. Именно ошолар ошондой кылып тартып аткан машыктыруучулар, калыстар, силер ким ал деп атасыңар деген эле суроо да. Чын да, эми баланы ошо болбогон эле баланы алып барып турист болуп барып келиш. Билбейм, эми мындай эле барып турист болуп келиш, берилген спонсорлук акчасын мындай талаага чачып келиш, кичине мындай намыс, уят болуш керек да, совесть орусча айтканда. Ошол жаштарды кызыктыруу үчүн кандай да калктуу иштер кылыш керек деп ойлойсуз? Каратени дагы да өнүктүрүш үчүн. Биз эми мындай да, карате чтоб баягы любой эле спорт эме болуш үчүн, мындай алдыга жылдаш үчүн жакшы машыктыруучулар керек. Таза, анан баягы опытный, өзүнүн жумушун билген машыктыруучулар керек да. Ошондо гана анан ушу кайра эле айтышым, ушу таза калыстык болуш керек. Судейство таза. Не дегенде качат. Мен урушуп, согушуп жүрүп, мындайча айтканда баарына жаман көрүнөм да. Но пока хоть кичине уже жылыш бар. Но кичине жылыш бар дегенде деле баягы акылман кара чачтар чыга калат да. Баягы түшүнбөсө деле түшүнгөндөй болупчу. Вот ушундай. Ошол жерде айтып атасыз да. Баягы туура эмес чечимдин айынан же болбосо мелдештердеги татыксыз балдардын чемпион болуп аткандыгы тууралуу пикириңизди билдирип атпайсызбы? Ушул нерсеге ошол жерге катышып аткан, мелдешке катышып аткан спортчулардын ата-энелери же болбосо ошол спортчулардын өзүндө кандай пикир болот? Эми сиз билесиз да ошол жерде машыктыруучу катары, ошол жерде катышып аткан инсан катары. Мен бир немени мындай байкадым да. Баягы орусча айтат го, яблоко от яблони депчи. Тренери кандай болсо, балдары кудда ошондой болот экен да. То есть, мисалы, если тренер ошондой жол менен чемпион кылса, то есть мындай калп менен баланы сүйрөп чыгыпчы. Неме дагы баягы кийин анын окуучулары дагы кудда ошондой эле эме болуп калат экен да. То есть алардын окуучуларына сен мындай болбо десең, алар сени укпайт экен да, уже түшүнбөйт. Же уккусу келбейт, же түшүнгүсү келбейт, аларга как мээсине куюп койгондой да. Аслыгай көрөрманыбыздан суроо бар экен. Акыры сандары 485 менен аяктаган абонент. Ассаламу алейкум. Кутманды кечиңиздер менен. Жалпы кыргызстандыктарга салам айтам дейт. Ошол
белдештерде туура эмес калыстык кылган инсандарды жоопко тартса болобу? Бир чара көргөнгө оюңуз кандай? Баткен областынын Кадамжай районунан байланышып жатам. Барыңыздарга чоң салам деп 485 менен ата-ана абонент смс калтырган. Бул мындай система экен да, баягы өлкөдөгү эле система, баягы ар кайсы организациядагы эле система да. Бул система менен күрөшүш аябай татаал экен да. Пока адамдардын ант сезими, мындайча айтканда да, ошого келмейинче бул менен күрөшүш мындай аябай оор да. Мен өзүм жөнүндө айтып атам да. Соревнованияларга чыкканда балдарын мындай эле чыгарып достойный балдарды чыгарып даже менин эле балдар эмес, мындай карасаң ошо калыстардын баягы өздөрүнүн немесин өздөрү түшүнбөгөндүктөн же баягы мен балам тартып кой деп эме кылган үчүн да. Биздики го деп. Ушундай да. Аслагай, мисалы үчүн айта турган болсок, баягы эреже серушту UFC'ни мисалы үчүн аябай дүйнөгө дүңгүрөткөн. Бул Конор менен Хабиб Нурмагомедов болду да. Элдин баары эле азыр бир жаштардын бир тарабы Хабиб болгусу келсе, бир тарабы Конор болгусу келип, керек болсо чач жасалгасын, баскан турганын, кийген кийимине чейин эле атын жазып алган учурлар болуп атат да. Бул деген ошол инсандар кайсы бир муунду өздөрүнө тартып жатат. Же болбосо ушул спорттун түрү жакшы. Эгер мендей боло турган болсоң, ушундай ийгиликке жетесиң деген сыяктуу бир аң сезимди пайда кылып атат да. Эмне себептен бир убакта дүйнө жүзүн дүңгүрөткөн элди, мисалы үчүн каратеде, өзүм анча-мынча машыгып калган, ушул карате спорттун карате түрү менен машыгып калган инсан катары айта турган болсом, бул жерде бирөөнү кагып силкпе, бирөөнү урба деген бир философия бар да. Биринчи адамды баягы ички жан дүйнөсүн тарбиялайт да. Мисалы үчүн ар бир жасап аткан кыймыл аракетиң эле биринчиден ден соолукка жакшы болсо, экинчиден адамдын аң сезимин, жан дүйнөсүн тарбиялайт да. Биз ушул багыт менен кете бере турган болсок, эртеңки күнү кандай болуп калат сиздин оюңузча? Мындай, ооба, бул карате вообще-то как больше интеллектуальный вид болуп кетет да. Бул жерде философиясын эме алсаң, баягы гармония тела, гармония денең и мындай эме деп. Биз мындай эме кылыш керек да, баягы көч бара түзөлөт дейт го. Азыр буйруса ошондой эле эме болуп келет атабыз да. Азыр бизде баягы президент федерации баягы Нуржигит Кадырбеков алдагы эме кылганда как иман нуру көп мындай адеп акылакты айтып эме кылат. Кече жакында семинар болду, мана бу Мураками келди да. Май айында, ушул айда. Май айында келди, аттестация болду, анан жолугуш болду окуучулар менен, эми билбейм, ал эфирин эсли көргөн болсоңор, бул карате баягы уруп согуш эле эмес да. Ошо сен айткандай уважение. Бизде сый-урмат да, көбүнчө бизде сый-урмат. Бизде соревнованияларды көрсөң мындай ура чап, там сындыр өлтүр жок да. Конечно, кээде айтасың уже жаның карайганда баягы туура эмес эме болгондо катуура иштеп кой. Чандай да, катуура иштеп кой, потому что башка эмне дейсиң анан кийин. Эгер эрежени бузуп жаткан болсо? Эреже бузуп жок, эрежени мисалы баягы мушташкан эме соревнование чыккан балдар бузбайт. Эрежени калыстар бузат да. Көп учурда, Көп учурда калыстар бузат да. Алар отурат дагы балды мынтип туруп бетин табактай кылып, анан кийин мынтип туруп берип коет. Жакшы жасаса деле мындай берет да, анан жаман жасаганга көп берип коет, мынтип отура беришет да. Ушундай да бул эмеден. Анан буюрса азыр бара оңолуп келет атабыз деп ойлойм да. Мына азыр эртең Нарын областында жаңа эме болот, биринчи жолу скиф биздин федерациянын соревнованиясы болот. Буюрса 27 күнү биз пятница күнү чыгабыз. Чоң ошо эме кылып атат да. Бул кандай республикалык деңгээлде өтүп атабы же? Бул эми Нарын областында өтүп атат, бирок баары республикадан келип атат да. Баары региондордон келип атат. Ошон үчүн баягы чоң
турнир болот деп биз ишенип атабыз. Тоң турнирде өткөрүп келебиз деп надеемся. Сиз ушул өтө турган мелдеште калыс катары барасызбы? Жок, мен азыр калыс катары баргым келбейт, калыс болгум келбейт. Мен азыр как машыктыруучу эле катары барам. Өзүм балдарым менен барайын деп атам. Канча бала алып барасыз? Азыр бир 12 бала алып барам, буюрса. Эми баягы баары өзүнүн немесине жараша да, чөнтөгүнө жараша баягы жол кире дегендей да. Баары эле ата-энелер мындай анча акча кетирип эме кыла албайт да. Ошон үчүн мен айтышымда, мына ошо азыр тоже ушу финанс маселеси болуп калды. Ошон үчүн атай барган или ошо канча ата-энелер мээнет кылып барат, акча төлөп, анан ошондо да калыстарга силерге мындай кайрылат элем да. Будьте людьми, судите правильно да, таза калыстык кылгыла деп ушундай да. Аслак ай, төмөндө айтып өттүңүз, ушул 9-майдан 12-майга чейинки аралыкта Япониядан келген атайын өкүл семинар өттү депчи. Ушул өткөн семинарда сиз 5-дандын эси болуп турсуз да, куттуктайбыз. Рахмат. Ушул иш-чара тууралуу да кыскача айтып өтсөңүз. Ну, бизде кураторубуз бар, 8-дан, ушу азыр дүйнөдө 1 номер 1 да, куратор ушу. Ал ушу анын немеси, расписаниясы 1 жылга. Ошол бизге келип убакыт таап келип, семинар өтүп кетти. Семинарда ушу бизге ушу семинарда көп берде жүргөн балдар баягы Каракурга тапшырышты да. Алардын арасында биз дагы, мен дагы тапшырып калдым. Аябай эме кылып аткамда, переживать этип, готовиться этип, мындайча айтканда буттун мазойлуу болуп кеткичеңдей, буттар эме болуп. Машыктыңыздар, даярданыңыздар. Даярданып, мындайча айтканда 1 ай тынымсыз үйдө деле баягы кайталап жүрөм. Эртемен мындай саат 4-тө ойгонуп калсам, кайра ошонун башынан эме кылыпчы, ойлонуп, билен ушуларды кылыш керек. Баягы бизде аттестация аябай эме да, татаал нерсе да. Ооба, көрүп калбадым мен деле. Ошондуктан кыйын эме кылып эле, бирок мына Кудай буйрса тапшырып алдым да. Ошо. Сиз менен чогуу канча инсан тапшырды ушул 5-данга же? 5-дан мен менен кошо Загромов Сергей тапшырды. Андан мурун баягы Чымкентке келген да, мана бу Казакстан өлкөсүнө барганда, ошол жерде бизден дагы Үтүров Мирлан ошо ал дагы 5-данга тапшырып келген. Азыр биз Кыргызстанда 5-дан биз 4-өбүз да, Бек Мырза Оштон, Загромов Сергей, анан Мирлан Үтүров и мен. Кудай буйрса, ушул спорттун карате түрү кайрадан олимпиадалык спортко кайра кайтат деген бир ойлор, сөздөр айтылды эле. Ошондой сөздөр болгон, но бизде ошо баягы спортивный каратени эмеге кое коюп, ВКФти көрдүңөр да, олимпиадада баягы урса эс болуп калса, мындайча айтканда эми бокс бар, UFC бар, урганда жыгылып калган адам утулду деп эсептелинет да. Булардын правиласы менен ВКФ, бул европейцтердин эме ойлоп тапкан эмеси да. Ошолор менен, то есть уруп калган адам жыгылды, ошо победитель. Бул эми логикага жатпаган нерсе да. Элестет, боксерлер туруп нокаут кетсе, турбай калса, анан кийин ошого пояс берип атса. Ошон үчүн буну как неме кылды да, бул мындайча айтканда мен ойлойм да, бул именно ВКФ эме кылган үчүн, но каратенин баягы уят эле болду да. Стильчи, что каратистер, оказывается, ушундай правила, блин. Тумшугуна жеп жатып калган адам, оказывается, эме болуп калыш керек. Чемпион болду. Чемпион болуп калыш. Ошон үчүн алып салды, эми ошо кайра олимпиадага киргизиш үчүн эми мен даже билбейм эмне кылыш керек. Даже менде мындай ой жок да. Кандай эме кылыш керек. Анын үчүн ошо JKI, ошо Япониянын федерациясы, может, ошолор кирсе болот эле, ошо стиль ал бизге жакын да, СКФ-кечи. Муну ВКФтин стили менен ушундай мурдуна жеген адам или эси болуп калган адам
медаль алып, олимпийский чемпион болып, же чемпион мир болып мындай куралып атса, бул логикага жакпайт да, мен как өзүм эмеде түшүнөм. А так мен баягы тай бокс, рукопашка ушсам да барында чыгып жүргөм да багындачы. Каерде мушташса эле ошол жерде иштепчи. Ошон үчүн мен мындай нерсени мен даже түшүнбөйм азырга чейин. Как это так возможно? Азыркы учурда канча балам менен иш алып барып атасыз? Канча бала маштырып атасыз? Азыр бир 80-90 бала бар, буйруса. Ошо кара курларым бар, экинчи данга тапшыргандарым бар. Анан ошо мен баягы сен баягы башында айтып кеткендей канча требовательный болуп, может, катуураак кармап, урушуп эме кылсам деле балдарым качып кеткен жери жок да. Особенно кара курлар до конца заниматься этет, башка стилге өтүп кеткен жок. Эмне дегенде мен мисалы бир күн каратенин техникасын берсем, биринчи тренировка, мисалы вторник күнү да, четверг күнү тайский бокстон берем. Ушундай да. Ошон баягы балдарды аралаштырам. То есть бул соревновательный бар, анан кийин Кудай сактасын го, эми биз баары тирүү жанбыз, жумуш болот, кеч калып каласың, анан азыр ар кандай адамдар бар да, чтобы өзүн коргонуш үчүн кошо башка стилдин дагы берем да. Рукопашка или ушсанда, или тай бокстон. Ушул маштыруу жагаттары улан кыздарды канча жаштан баштап кабыл аласыз? Мен айткандай баягы бир эме айтканда от 7 до 70 дегендей да, мен 4 жаштан, 5 жаштан 100 жашка чейин келсе деле болот. Азыркы учурда эң жаш спортчу сиз маштырган залда канча? 3 жаш. 3 жашта. Ооба. Ал деле уже баягы эрке мындай укпаган неме алып келди, азыр мындай дисциплинага көнүп, стройго тарбияга көнүп калды. Тарбияга көнүп, ата-энеси да айтып атпайбы, вот эми кадимкидей өзгөрүлдү депчи. Ошода 70 жашка чейин, 90-100га чейин деле машыкса болду. Бул шотокан, бул это универсальный стиль да. Кудай буйрса, сиздин ушул тарбиялап жаткан улан кыздарыңыз спортчулар үмүт тактасын деп тилек айталы. Анан Кыргызстанда ушул республикалык деңгээлде Кудай буйрса ушул жуманын аягында нарында мелдеш болот деп турасыз. Ал мелдешке да ийгилик каалайм. Ошону менен бирге баягы Азия дүйнөлүк оюндар качан болот? Азыр Венгрияда болот буйрса. Кайсы айда? Августта болот, Диор шаарында болот. Биз мына кече жакында 13 майда баягы отборочный болду, тур. Эми ал жерде утуп жеңишке ээ болгондор, ошолордо эми сбор болот. Июль айында ошолорду даярдык көрүп атабыз. Федерация, как эми президент, главный тренерлар ушундай. Сиздин кол алдыңызда машыккан балдардан канча бала барат дүйнөлүк чемпионатка? Мындайча айтканда, мен мындай да, мен кандай айтсам, недостойный балдарды эле алып бара бербейм да. Мисалы, мен да азыр жакшы мындай ишенип, баягы турист катары эмес, ата-энесинин же спонсорлардын акчасын талаага чачпаган, мен бир балам утат деп эме кылам да. То есть мен мындай да, ошончо баланын ичинен мен бир бала деп, потому что мен өзүм баягы дүйнө чемпионуна чыгып, эмеде кубок Канадзага болгондо мен барып буйруса баягы катадан кумите, командный кумите ошо 3 медаль менен келгем да. Ошондо. Азыр дагы мен балдарды эме кылганда мен мындай эптеп эле алып барып келиш эмес да. Ошо бир балам ишенем да. Эгерде бул баары эмеге акчага да эме болот да. Жол кире, если алардан спонсорлор табылып калса, буйруса. А так эми ишенип эме кылганым, менде 3 балам медаль алып келет деген оюм бар да. Ишенич бар. Ишенич бар. Асыл агай, жасап жаткан жумушуңуздар жемиштүү болсун. Сиздердин ушул жетимжектерди туура жакка үндөп, спорт менен маштырып, ден соолугун чыңдап жатканыңыздар бул ушул жакшы кесиптердин бири деп айтсак туура болот. Анткени жаман жакка ыктабай, жакшы жакка басып атканы бул коомдо ошону менен бирге өзүнүн жашоосунда дагы бир туура так максатты аткара билет деген ойду айткым келип турат да. Ишиңизде ийгилик болсун. Бизди көрүп жаткан жана сизди көрүп жаткан жалпы көрөрмандарга сизден соңку сөз болсун. Баарыңарды мен чакырам.
спорт менен машык кыла деп, бул эми жалпы элге да. Азыр мындайча айтканда, спорт менен машыксаңар ден соолукта болосуңар, всегда формада болосуңар ар дайым. Эми дарыга эле таянып же дары эле ичип жакшы болуп кетем баады деген андайдан мен алысмын. Баягы биздин женский половинага деле косметика менен канча боёнгула эч жардам бербейт. Шпаклевка секирсең түшөт, чачылат жок болот да. Спортту бөлүп калат. Спорт менен машыксаңар, каныңар жүгүрөт, жаш жүрөсүңөр, всегда форма болосуңар да. Анан балдарыңарды бергиле, машыксын, не обязательно карате. Башка эме спортко деле бергиле. Көчөдөн же үйдө сотка чыгып жатпай, же көчөдө пиво ичип по дворам чтоб не бегали. Пусть занимается спортом, да. Извините за мой французский, да? Ага, эгерде сизге баласынды ушу спорт түрү маштарында алып келе турган болсо, кандай шартта кабыл аласыз? Жана төлөмдөр кандай болот? Алар келе берет. Келгенде ошол жерде мен түшүндүрөм, эмне алыш керек, кайсы күндөр саат канчада, баарын ошол жерде мен түшүндүрүп берем да. Төлөмдөр кандай болот? Төлөмдөр кандай жүргүзүлөт? Мисал үчүн бир бала бир айга ушу машыккан үчүн канча акча төлөйт? Азыр биз эмеде эле да, баягы жалпы секциялар бар го. Карате, бокс, там, тайквондо, ошолордун эле немесинде эле да, ошолор менен тегиз алардан үйдө да чыкпайбыз, ылдый да калбайбыз, ушундай эле төлөм. Рахмат, анда işinize ийгилик болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен эфир жыйынтыктайбыз. Эфирде Шабдан Гүлжигитов алып барып, студиябыздын мейманы спорттун карате түрү боюнча Кара Курдун жана 5-дандын ээси Асылбек Пазылов агайыбыз болду. Адамдын кемчилигине карабай сыйлашуу бул чыныгы адамгерчилик деп айтылат экен. Андыктан кандай гана турмушта өйдө ылдый болбосун, өзүбүздүн адамгерчилигибизди бийик коелу. Акшамдын программасын көрдүңүздөр, түнүңүздөр бепил болсун.